окуп, таасир берип, кам көрүп жүргөн бул пайдалуу энелер мектеби деп аталганы менен өзү эне менен ата өзү бир болуп калат да, үй бүлө кургандан кийин эки жарты бир бүтүн болуп. Энелер мектеби дегенибиз ол аталардын да мектеби. Ошол үчүн эч кандай эме жок. Катышып аталар дагы окуп тарбия маселесине кызыккан мана Жумадылга окшогондор болсо нур үстүгө рахмат айтыш керек мындай аталарга. Айныкса уул балдар болсо эгер. Жумадыл, сиз ошо эгер Москвада болсоңуз, Макнюба менен жолугуп бир ошого бир жакшы мужской поддержка кылып, ошонун иштериге бир колдоо берип койсоңуз, өтө жакшы болот. Бул аталар тарбиясы боюнча албетте Россияда аталар деле көп жүрөт. Бул жакта аталар балдарын карап калган. Ошол үчүн аталардын тарбиясы жөнүндө мына китепте ата тарбиясы деген өзүнчө глава тема бар. Ошол үчүн аны дагы окуп пайдалансаңыздар, менимче эң сонун болот. Ошондой кабыл алыңыздар. Эми андан кийинкисиге сен эме кылып даярданып тур. Андан кийинки бөлүгүгө мен өтөйүн. Урматтуу Россияда, Москвада жүргөн ата-энелер, азыр балдарыңыз менен түз байланышка чыгып, мээрим төгүп, сүйүү, эркелетип, ошолор сиздин алыста экениңизди сезбей турган даражага жакындатып коюңуздар. Ол ар күн саар кет сиздин чалганыңыз мээримиңизди алып турсун. Эми кийинки маселе балаңыз барган бакча, садик, анан мектеп менен байланыш. Мектептин директору, тарбиялык завучуга чыгып, менин балам кандай окуп атат, жетишүүсү кандай, катышуусу кандай, ден соолугу кандай, психологиялык ден соолугу кандай, жүрүш турушу кандай деп мектеп менен байланышып, мектептин директору аркылуу бүт мугалимдер жамаатыга рахмат айтып, ошолорду шыктандырып, ыраазылыкты берип койсоңуздар эң жакшы болот. Себеби бая бирөө айткандай, кайсы бир даражада мектеп азыр ошо балдардын ата-энесинин ордуну, функция, милдетини аткарышка туура келип атат. Ошол үчүн урматтуу ата-энелер, мектепке моралдык, колдон келсе материалдык, колдон келсе амалияттык бир жардам берип, мугалимдердин ал-абалын сурап койсоңуздар жакшы болот. Өзгөчө анын ичинде класс жетекчиси менен түздөн түз байланышка чыгып, баягы ден соолук, катышуу, жетишүү абалын сурап, аларга дем берип, сиздин жакшылыгыңызды унутпаймын. Барсам дагы өзүм учурап, сизге рахматымды айтам, ыраазы кылам. Сизден сураныч, мен шартка байланыштуу бул жакта жүрөм, менин балама дагы бир өзгөчө көңүл бөлүп турсаңыз, кемчилигини айтсаңыз, ортодо ошо балам менен бизди байланыштырып, кабардар кылып, тарбиялоого жардам берсеңиз деп, класс жетекчи менен уже түз байланышка чыгып турушуңуздарын өтө маанилүү. Андан кийинкиси балдарыңыздын окуусуну бир аз көзөмөлдөп коюуга токтолоюн. 4-5 маселе. Урматтуулар, балдарыңызга кана уулум видео звонок аркылуу бир орус тилде окуучу мен угайын, англисче текст окугун мен угайын, кыргызча адабий китеп окуу мен угайын, декламация, ыр, жаттаган ырыңды, формулаңды, эрежеңди айтчы мен угайын деп койсоңуз, балада катта шык пайда болот. Мен ата-энем Москвада жүрсөм кызыгат экен. Менин англис тилимди сурап атат, орус тилимди деп. Математика, кыргыз тил, орус тил, англис тили, химия, биология, тарых иштеген маселе, мисал конспектиңди бир сүрөткө тартып мага жөнөт деңиздер эле.
Öte kızılış payda olur. Onun defterini görüyorsunuz, poçetini görüyorsunuz, ağam bağısını görüyorsunuz. Күнделіктегі bağlarыңды bir kör, tartıp тұрып маңа жөнөт. Сабаққа келгенде классыңның içini, мектебіңнің айланасыны, кітапханаға кіріп кітап алғаныңды тартып жөнөт. Тарбиялық саатыңарды, физкультураны, ес алу учуруңарды тартып жөнөт. Үйде иш кылып жүргөнүңдү, сабак даярдап отурганыңды, ойноп жатканыңды тартып маңа жөнөт деп. Бул өтө мааниси катта. Ошондо енем күндөлүгүмдөгү бааларымды көрөт экен, атам дептеримди, почеркимди көрөт экен, классташтарымды, классымды, мектебимди көрөт экен. Менин физкультура ойногонумду, кийгенимди, жүргөнүмдү, ашканада тамактанганымды дагы кызыгат экен деп сиздерде балдар менен моралдык, психологиялык связь, байланыш орлойт. Натыйжада бала өзүнү ташталган, алыстап кеткен катары сезбей калат. Ушуну эске алсаңыздар. Андан кийин бир маселе 5-6 сиздер тайындап кеткен чоң эне, чоң ата, тага, тайне, тайтасы менен жакшы мамиледе болуп, ишенип берип кеткен. Ошолорду разы кылып деген сөздүн ичинде көп маселе бар. Алабалын сулап, рахмат айтып, ошолор менен байланышты чыңдасаңыздар, алар сиздерге разы болсо, балдарды жакшы карап, жакшы тарбиялайт.